Жалал Абад тазалык ишканасы жарандарды, күз мезгилинде жалбырактарды, топтолгон таштандыларды өрттөгөндөн алыс болууга чакырат. Анткени учурда таштанды урналардагы акырчы кирлерди, шаар ичиндеги жалбырактарды өрттөп жиберген учурлар катталууда. Бул эңириде экологияга зыян алып келип, уулуу заттарды бөлүп чыгышын шарттайт. Зыяндуу заттар ар түрдүү ооруларды чакырып, жарандарга залалын тийгизет. Ал эми эскертүүгө карабай, өрттөгөндөргө атайын административдик жаза чегерилген. Алар 2.000 сомдон 20.000 сомго чейин айыппулга жыгылат же жалбырактарды өрттөгөндөр коомдук жумушка тартылат. Тазалык ишканасы дайым эле убагында алып келет. Ага да адамдарды көңүлү болбостон күйгүзүп салышат да. Ошону күйгүзбесеңиздер, андан бөлүнүп чыккан заттар, жана уулуу заттар, жанында жайгашкан мектеп, садикке окшогон ушул жаш балдарга өтө чоң зыян тийгизет да. Ушул элге кайрылат элем, ушул жерде жашоочуларга, ошондой эле ушу дамкомдоруна келип дайындап да кеткенбиз. Дайыма сабак өтүп биз аларга эскертүү берип кетебиз. Ушул мусуларды күйгүзбөсө, жанында турган балдар да коркуп бир жагынан, экинчи жагынан ушу газга уланып калабы деп да коркобуз. Өрт өчүрүүчү кызматкерлерди чакырсак, алар жок дебей өчүрүп кетет. Бирок алар ошол эле замат ушул тазалык ишкананын урнасын өрттөдүк, өчүрдүк деп ЭКТ инспекцияга маалымат берет экен. Биз 2 жолу же 3 жолу чакырып койгонубуз үчүн ЭКТ инспекция эмне үчүн сенин контейнерлериң өрттөнө берет деп кайра эле штрафты бизге салып кое турган мыйзам чыгып калыптыр. Санмилиция бар бизде, мэрияда. Ошолорго айтып, ошол үйдүн алдында өрт өтүп калган болсо, ошолорго кабар беребиз. Ал санмилиция азыр өздөрүнүн протоколдору бар, келип түзүп, тиешелүү баягындай чараларды көрүшөт.